Быстро. Туда. Все уходите в ту сторону. Крокус Сити холго болгон кол салууда жүздөн ашык адамды аман-эсен куткарып калган өспүрүм кыргызстандык бала. Мындай маалыматты Орусиянын басылмалары жазып чыкты. 15 жаштагы Ислам Халилов Москвадагы мектептердин биринде 8-класста окуйт. Ал орус жарандыгын алган кыргызстандык үй бүлөнүн уулу. Анын ата-энеси 15 жыл мурда Орусияга иштегени барган. Ал 1 жылдан бери Крокус Сити холдун кийим илген бөлүмүндө иштеп жүргөн. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары, теракт тууралуу кабар жана эскертүүлөрдөн улам кызматкерлери үчүн атайын окутуу жүргүзгөн экен. Ошондо айтылган эреже менен жүздөн ашык кишини кызматчылар кирип чыга турган эшик аркылуу чыгарган. Ызычууда өзүн эмес элди ойлоп эвакуация кылган кыргыз жигитине социалдык түйүндөрдө алкыштар айтылууда. Буга чейин дагы кыргызстандык жаран Марат Исаев темир жолго жыгылып кеткен москвалык аялды куткарып калган. Бул эрдиги үчүн ал Владимир Путинден медаль алган. Дегеле кыргыз жарандарынын ак жүрөк, жардамга муктаж болуп чуркай турган сапаттарын далилдеген видеолор социалдык түйүндөрдө көп жүктөлөт. Катарында блогерлердин эксперимент кылган тасмалары дагы бар. Анда негизинен кыргыз жарандары дароо жардамга кол сунушат. Ошол эле Крокус Сити холдон качып чыккандарды кыргыз таксисттери акысыз ташыганы дагы айтылууда.